2016 Өзбекстандын Наваи эркин экономикалык аймагы Financial Times журналынын жылдын эркин аймактары рейтингине илинген. Экономикалык аймактар бул рейтингке резиденттердин санынын жана жумуш орундарынын көбөйүшү, аймагынын кеңейиши, инфраструктуранын жакшырышы деген критерийлер менен илинет. Аталган Наваи экономикалык аймагынын дирекция жетекчиси Хабиб Абдуллаев Капиталга берген интервьюсунда инвестиция үчүн чоң атаандаштык жүрүп жаткан маалда кантип өлкөгө капитал тартуу керектиги туурасында өз тажрыйбасы менен бөлүштү. Сегодняшние реалии таковы, что Бүгүн эркин экономикалык аймактарда айгашкан атаандаштык жүрүп жатат. Анткени дүйнөдө 6000ден ашуун экономикалык аймак бар. Чет өлкөлүк инвесторлордо тандоо мүмкүнчүлүгү кеңири болгондуктан алар менен иштөө да кыйындады. Андыктан башка бирөөнүн келишин күтүп олтура бербестен, кандай ишканаларды ачышыбыз керектигин түшүнүп, өзүбүз аракет көрүшүбүз керек. более придирчивые, да, и более сложно, это сказать, работать с ними теперь. Да, как капризные. Мы должны инициировать проекты, да? То есть мы должны... Биз ар кандай статистикалык маалыматтар менен иштейбиз. Кеңсе анализдери, дата анализ десек болот. Бул биз үчүн абдан маанилүү иш. Мисалы ошол эле бажы кызматынын маалыматтар топтомун алып карайбыз. Өлкөгө кайсыл товар көп импортталып келип жатат. Демек өлкө ичинде ошол товарга чоң суроо талап бар экенин түшүнөбүз. Анан анын ордун ата мекендик өндүрүш менен алмаштырууга болобу деген маселени иликтейбиз. Башкача айтканда, эгерде Өзбекстанга сырттан кайсыл бир товар көп кирип жатса, жана бул тенденция бир канча жылдан бери өзгөрбөй жатканын көрүп турсак, же импорт стабилдүү өсүп жатса, демек бул биз үчүн ушул багытты казуу керек дегендин биринчи белгиси болот. Это, в принципе, для нас первый сигнал, что в этом направлении надо, как говорится, копать. Ну вот мы с вами определили какую-то отрасль. Вот нам нужны электродвигатели какого-то типа. Мы смотрим через интернет, просто гуглим в некоторых случаях. А кто же у нас? Мисалы, биз кайсыл бир тармакты тандап алдык дейли. Бизге электр кыймылдаткычтары керек. Электр кыймылдаткычтарын чыгаруу боюнча дүйнөдө лидерлер бар да. Мына ошолорду интернетке кирип Google'дан издейбиз. Мындайча айтканда, бул тармакта адистешкен компаниялардын кыска тизмесин түзүп чыгабыз. Акыр аягы жок дегенде бизди угушу мүмкүн деген кээ бир компанияларды тандап, алар менен байланыш түзүүгө аракет кылып баштайбыз. Аларга кат жазабыз. Катты дагы туура жазуу маанилүү. Биз жакшы иштеп жатабыз, бизде ушундай чоң мүмкүнчүлүктөр бар деген сыяктуу сөздөргө алар кызыкпайт. Катка Өзбекстанда коопсуз иштеп жакшы киреше табууга мүмкүн боло тургандыгын жазуу керек. Батыш компаниялары ар дайым жооп беришет деген миф бар. Бирок алар дайым эле жооп бере бербейт. Ошол үчүн аларга телефон чалып бекем байланышты табуу маанилүү. Аларга жазган катты мындан ары коштоп туруу зарыл. Албетте, бул үчүн квалификация, тажрыйба керек. Тилди дагы жакшы билүү талап кылынат. Андай кадрлар аз. Конечно, эта работа требует определенной квалификации, определенного опыта, хорошего знания языка. Поэтому, конечно, а людей таких немного у нас. Чиновник смотрит на иностранного предпринимателя и говорит ему: Чиновниктер чет элдик инвесторлордон качан завод курасың, канча акча саласың деп сурашат. Көптөгөн инвесторлор мындай сүйлөшүү алар үчүн жагымсыз боло турганын ачык эле айтышат. Сүйлөшүү башка өңүттө. Саламатсызбы? Сиз өндүргөн товарыңызды бул жерде көбүрөөк сатып, андан кийин Өзбекстанда калуу чечимине келишиңиз үчүн мен сизге кандай жардам бере алам деп башталышы керек эле. Алардын негизги максаты бул жакта завод куруу эмес, өз товарын көбүрөөк сатып, көбүрөөк акча табуу экенин түшүнүшүбүз керек. Завод ачуу алар эң эле аз каалаган нерсе. Биздин милдет аларды Өзбекстанда локалдашуу боюнча аң сезимдүү чечим кабыл алуу деңгээлине жеткирүү. Бул жакта алардын ачкан өндүрүшү өзүн акташ үчүн продукциянын өтүмдүүлүгү жакшы болушу шарт. Же сатуунун көлөмү ушунчалык чоң болуп, өздөрүнүн аймагында жайгашкан заводдун кубаты жетпей калганда бул жака өндүрүш ачуу өзүн актайт. Ошондой эле рынокто нарк жана атаандаштык артыкчылыктар жөнүндө маселе бар. Эгер бул жакта сооданын жакшы жүрүп жатканын көрсө, анда алар даяр товарды ташып келгенге караганда бул жакта өндүрүп саткан пайдалуу деген чечимге келиши мүмкүн. Анткени логистикалык чыгымдар бар да. Дагы бир нюанс. Бизде азырынча иш жүзүндө рыноктун 80% бул мамлекеттин менчиги. Мамлекеттик сатып алуулар так жөнгө салынган, ачык айкын жүргүзүлөт. Мамлекеттик сатып алуулардын айрыкча импорттук сатып алуулардын өзгөчө тартиби бар. Бул жагынан алганда ата мекендик өндүрүүчүлөр бир катар артыкчылыктарга ээ. Платежный баланс. И вот в этой связи у отечественных производителей есть ряд преимуществ радикальных. Любой резидент может прийти к нам
со своей проблемой. Ар бир резидент бизге өзүнүн көйгөйү менен кайрылат жана биз бул көйгөйдү жөн эле чечип бербестен аны чечүүгө милдеттүүбүз. Анткени биз аларга жооптуубуз. Бул иш тынымсыз жүргүзүлүп турат. Мисалы, кээ бир мамлекеттик органдар аларга ашыкча эсеп чыгарып салса, кийин салык инспекциясы менен соттошууга чейин жетип, биздин кийлигишибизди талап кылган өтө эле оор учурлар болот. Кээде кийлигишпей коюуга мүмкүн болбогон бажы тармагында маселелер жаралат. Ар биринин өзүнүн чындыгы бар. Мамлекеттик органдар көп учурда маселени өз бөлүмүнүн кызыкчылыгы үчүн чечүүгө аракет кылышат. Кээде мындай кызыкчылыктар биздин резиденттердин кызыкчылыгын бузат. Биз бул жерде ар дайым өз резиденттерибиздин талабын талашышыбыз керек. Вот. И иногда эти интересы ведомственные нарушают интересы наших участников. И тут мы должны всегда становиться на сторону резидента. Очень было бы правильно, наверное, при каждой зоне. Ар бир экономикалык аймактын компанияларга, биринчи кезекте чет өлкөлүк компанияларга кызмат кыла алуучу атайын адамы, балким бир нече адамдан турган бөлүмү болсо туура болмок. Себеби алар рынокты билишпейт жана бул компанияларга Өзбекстанда сатууну уюштурууга жардам берүү керек. Бул акча алып келе турган иш аракет. Буга суроо талап күч. Жакында Ташкентте өткөн өнөр жай көргөзмөсү дал ушул формат чет элдик компанияларга баарынан дагы кызыктуу болуп турганын көрсөттү. Алар бизге балким биз бул жакта иштейбиз деп айтышат. Бирок бул үчүн сатуунун белгилүү бир көлөмүнө жетүү зарыл. Ошондон кийин гана биз ал жөнүндө суроо койсок болот. Мы должны достичь определенного объема продаж, и тогда мы можем ставить вопрос об этом. Я считаю, что один из наших приоритетов теперь, кроме продаж, Азыр биздин артыкчылыктуу багыттардын бири сатуудан тышкары долбоорлорду даярдоо болушу керек деп ойлоп турам. Тагыраагы анда каржылык модели, ачык негизделген долбоорлордун негизги көрсөткүчтөрү болушу шарт. Мунун баардыгы туура эсептелгенин көргөн инвестор тезирээк чечим кабыл алышы мүмкүн. Решение может быть принято быстро. Есть, скажем, узбекские инициаторы. То есть к нам постоянно поступают предложения от узбекских предпринимателей, которые... Өзбек демилгечилери бар. Башкача айтканда, биз өзбек ишкерлеринен эсептелип алдын ала даярдалган идея сунуштарды алып жатабыз. Бирок кээде аларга каржылоонун бир бөлүгү же көпчүлүк бөлүгү жетишпейт. Мындайда алар өнөктөш издешет. Аларда баардыгы даяр. Биздин милдет алар үчүн ыңгайлуу өнөктөш табуу. Бизде анча чоң эмес, бирок кесипкөй соода ишин жакшы билген, чет тилде сүйлөй алган кадрлар бар. Андыктан тиешелүү компанияларга байланышка чыгуунун кыйынчылыгы жок. Которые разбираются в международной торговле, владеют иностранными языками, поэтому, в общем, проблем с тем, чтобы выйти на соответствующие компании, нет.